Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мен бүгүн сиздерге Саид Чамлыжанын «Мугалим чырпыктан чынар өстүрөт» деген китебиндеги «Чырпыктан чынарды көрүп жатасызбы?» деген чыгармасы менен тааныштырайын. Чырактар өчтү. Тасма башталды. Экран бетинде болгону эки кол көрүнүп турду. Кичинекей наристенин колун чоң колдор кармоого аракет кылып жатты. Анан боектор барган сайын начар көрүнө баштады. Элес булас абалга келген фильмдин бул көрүнүшүнөн соң анын артынан башка көрүнүштөр көрүндү. Биринчи көрүнүштө бир кол тапанча кармап картайган аялга мээлеп турду. Экинчи көрүнүштө болсо бир кол тамырына героин сайынып жатты. Үчүнчү көрүнүштө болсо бир кол бомбанын убактысын орнотуп жатты. Төртүнчү көрүнүштө болсо бир кол экинчи колдон пара алып жатты. Бешинчи көрүнүштө болсо бир кол кассанын кодун бурмалап жатты. Алтынчы көрүнүштө болсо бир кол өзүнө сунулган колду түртүп жатты. Жетинчи көрүнүштө болсо бир кол. Түстөр кайрадан жанданды. Сүрөттөр даана көрүнө баштады. Экран бетинде эки гана кол турат. Кичинекей колду чоң кол кармоого аракет кылууда. Бардык терс көрүнүштөр, азаптар сунулган колду убагында кармай албагандан башталды. Ал кичинекей колду убагында кармай албагандар кийин аны издесе да таба алышпайт. Колдор бош калбоосу керек. Кылмыш кылган колдорда бир убакта кичинекей эмес беле? Желим жыттанган колдорда бир учурда наристенин жыпар жытына бөлөнүп энесинин койнунда уктабады беле? Ушул кандуу колдорда бир учурда сүт жыттанчу эмес беле? Ушул жаман сөздөр менен баарын тилдеп жаткан ооз бир убакта курсагы ачса, ата, апа, суусаса, суу деп араң айтчу эмес беле? Ошол сүйкүмдүү колдорго бүгүн эмне болду? Ал колдорго куралды ким берди? Ал колдорго желимди ким берди? Ал колдорго бычакты ким берди? Ал ооздорго жаман сөз айтууну ким үйрөттү? Ал сунулган колдорду ким кармай албады? Тикендин да неги болбойт. Тикен кароосуз бош калган бакчада өзүнөн өзү пайда болот. Үй деп аталган ошол бакчада, мектеп, класс деп аталган ошол бакчада гүл өстүрүүчү үчүн эмгек кылбагандар тикендердин арасында жашоого аргасыз болушууда. Бүгүнкү күндө бутубузга сайылган тикендерди биз эккенбиз же убагында биз бутаган эмеспиз. Ата-энелер мугалимдер ата-энелерди күнөөлөгөндү токтотуп, ар бири өзүнө жакын турган колдорго колун сунуусу керек. Колдор бош калбашы керек. Бош калган колдор акыры түбү эмнеге алып келип жатканына азыркы учурда көп эле күбө болуп жатабыз. Ата-энелер балдарынын, мугалимдер окуучулардын каректерине карап жатканда өлкөнүн эртеңине карап жаткандай карашыбыз керек. Чоң жеңиш кичинекей кадамдардан башталат демекчи, ар бирибиз келечек үчүн салым кошолу.